Эгер Кыргызстанда дагы бир ызычуу, дагы бир жаңжал чыгып кетчү болсо, туугандар бүттү. Крыша нам будет. Экинчи Афганистанга айланабыз. Ту-ту-ту, бетин ары кылсын. Бир инвестор келбейт, бүт баары качат. Түшүнүп атасыңарбы? Ассаламу алейкум. Менин көрүүчүлөрүм. 2 күндөн бери Кыргызстандагы жаңылыкты угуп, бияктан деле Америкадан кичине кабатыр болуп жатабыз, бирок өтө паникага алдырбай элебиз. Биз Кыргызстанда болбосок дагы чет өлкөдө жүргөн мигранттардын баары кыргыз деп жүрөгүбүз согот. Кыргыз деп жүрөгүбүз согуп, ошон үчүн биякта жашап, иштеп, жана тапкан акчабызды, маяналарыбызды Кыргызстанга жөнөтүп, Кыргызстандын ички рыногун кармап турган ошо биз мигранттар. Ошон үчүн Кыргызстан үчүн жүрөгүбүз оорубай койбойт. Мен көчөдөн бери көп социалдык тармактарда ушул Ташиевдин мөөнөтсүз жумуштан алынуусу боюнча берүүлөрдү угуп атам да, в основном блогерлер, чала була блогерлер чыга калып, ошолор паника эметип атышат да, сейт дегендей да, ызычуу көтөрүп. Анан алардын посттордун алдындагы комментарийлерди окусам, андан жаман болдум. Бирок ушунчалык жакшы адекватно ойлонгон кыргыздар бар экен, алхамдулилла. Бул азыркы болгон ушул күтүүсүз кырдаал, Ташиевдин жумуштан кетиши, бул деген жөндөн жөн келген жок деп көп адамдар түшүнүптүр. Менин дагы субъективдүү оюм ошондой. Бул эми Кыргызстанда эмне болуп атканын, силовой структуралар кандай иш алып барып, кандай болуп атканын эми адамдар билет, муну угуп, кызыгып жүргөн адамдар билет да. Анан бул менин оюмча, мен Кыргызстанда жашабасам да кандайдыр бир эки мамлекеттүүлүк баары сезилген да маганчы. Албетте, эки дос ушундай жакшы нерселерди кылып атышат, кылышты. Камчыбек Ташиевдин эмгеги зор, эч ким эч нерсе деп жаткан жок. Бул жерде ошол менин оюм, лично менин оюм. Мен деле көп жашка чыгып калдым, мен деле политикалык обзор кылганды жакшы билем, мурекил окуган, алынган билим обзордон кийинчи, маалыматтан кийин. Бул Ташиевдин тегерегиндеги адамдар өзүнчө бир политикалык клан түзүп алган сыяктуу да. Ошол Ташиевге ишенип, ошол силовой структуралар тарабынан. Бул эки мамлекеттүүлүк, орусча двоевластие деп айтылат да. Двоевластие, эки мамлекеттүүлүк жакшы натыйжага алып келбейт негизи. Бир дагы мамлекетте, ар бир мамлекетте бир гана мамлекетти сүйрөй турган, жоопту тарта турган бир гана тармак болот. Же президент, же премьер-министр, же парламент, конгресс дегендей, мисалы да. Биз деген президентке бергенбиз да, туурабы? Жоопкерчиликти. Биз деген президенттен талап кылабыз. Бирден болсо тогубуз туубай калса деле президенттен суранып атпайбызбы? Президент жоопкерчиликти алган. Ошон үчүн азыркы Кыргызстанда түзүлүп калган кырдаалга дагы биздин президент жоопту да. Президент деген эл атасы, журт атасы, ошонун баарын карап билип атат. Бул эки мамлекеттүүлүк деген эң негизгиси бул дестабилизацияга алып келет да. Элдердин экиге бөлүнүшүнө алып келет. Политикалык кландар өзүнчө сговор кылып, элди ызычуу кылып, жаңжалды башташы мүмкүн, армияны жана спецслужбаларды өз жагына тартыпчы. Бул туура эмес, бул керек жок. Бул Кыргызстанды экиге бөлүп, негизи эле раскол, вообще эле бөлүп жарып Кыргызстандын акмагын чыгарабыз деген адамдардын ойлору, бул пландары, бул дегенчи. Муну жөндө эле ойлобош керек да, бул жөндөн жөн келип чыкты деп болбойт.
бизге деген тыштан келген душмандын кереги жок. Мисалычы кыргызга деген кыргыздын ичинен эле мамлекеттин ичинен эле чыккан душмандар керек. Ошолор эле экиге жарып коет. Бизде Кыргызстанга жашаган кыргызга күйбөгөн жарандар толтура, кыргыз эместер. Ошол туугандар. Ошон үчүн бул деген Ташиев жана президенттин акырын өздөрү ойлонуп алдын ала чечилген эмеси деп ойлоймун. Булчу иш аракеттер, план жөндөн жөн антип келип чыкпайт да. Эки достун ынтымагына дагы ынтымагын ыдыраткан адамдар дагы аз эмес. Мен ойлоймун баары жакшы болот. Баары жакшы болот, көрөсүңөр, баары жакшы болот. Эң негизгиси ошол кооп бар болчу деп атпайбы Кыргызстанда. Өзүнчө политический кландар, өзүнчө бир генерал, кандайдыр бир ошо спецслужбанын адамдары кадимкидей чагым кылып, ошо Кыргызстанды экиге бөлүп, эки достун ортосуна чагым салып аткандар бар экен да. Ошолорду четке какыш үчүн, ошолордун көзүн тазалаш үчүн ушундай кадамга барып атат болуш керек деп мен ойлоймун. Мен аябай укмуш политикалык аналитик эмесмин, бирок эми моорики көрүп аткан, угуп аткан маалыматтардан ушундай бир кандайдыр бир ойго келип отурам да. Ошон үчүн кыргыз эли туура баамдагыла. Бирок көп адамдар ушул комментарийлерде туура баамдап атышат да. Туура баамдаса элдин баары президенттин эмесинде жагында. Бирок анан добуш болсо мен президентке экинчи добуш бербейм. Ой, добуш бербей эле койгула. Ал эмне деген сөз? Кыргызстандын бүтүндүгү керек бизге. Камчыбек Ташиев азыр ден соолугун чыңдап келсинчи, күрөшөт. Буйса иншаллах дагы выборго катышат. Туурабы? Эки дос деген эч жакка кетпейт. Алхамдулилла, баары жакшы болот. Экөө тең Кудайга ишенген адамдар. Анан бир жакта экөө чечишип алат. Эң негизгиси Кыргызстандын бүтүндүгү керек. Кыргызстанда балдарыбыз бар, туугандарыбыз бар. Тынччылыкта жашаш керек. Туурабы? Ошон үчүн мен Кыргызстандын элин чакырып кетмекмин да, тынч болгула, мындай провокацияга алдырбагыла. Анан тиги жакшы, бул жакшы. Баарыбыз жакшыбыз. Баарыбыз жакшы. Кыргызстан деп күйгөн адамдардын баары жакшыбыз. Анан жанагындай чагымчылдарга бирөө сүйлөп койсо, тиги бурчтан сүйлөп койсо, ошого ишенип эле, ошондойбу деп бир эле мындай тараптуу мындай чечим кабыл албагыла. Мындай акылдуу болуш керек, аналитика жүргүзгөн үйрөнүшүбүз керек. Азыр айланан 21-кылым технологический век, бүт жерден маалымат алып атабыз. Туурабы? Ошонун баарын ортого салып, деп кабырганган менен кеңешип, бул Кыргызстандын бүтүндүгү бизге керек. Бир дагы эге Кыргызстанда дагы бир ызычуу, дагы бир жаңжал чыгып кетчү болсо, туугандар бүттү. Крыша нам будет. Экинчи Афганистанга айланабыз, анын бетин ары кылсын. Бир инвестор келбейт, бүт баары качат. Түшүнүп атасыңарбы? Эч ким карабайт. Ансыз деле азыр биз кээ бир мамлекеттин өзгөчө Евросоюздун чорный списогуна түшүп калганбыз. Элестеткилечи, биз деген деңизден өтө алыспыз. Кантип биз баягы соода сатык катнаштарын түзөбүз. Кудайга шүгүр, жакшы өнүгүп эле келатабыз. Ушул темпибизден жазбай анан ары өнүгүп кетишибиз керек. Буга эң биринчи человеческий ресурс дейт, адамдык ресурс. Биз баарыбыз керекпиз. Туура сүйлөп, баягы тынч отуруп, колубуздан келбейби, тынч отуралы. Эң негизгиси ошондой ызычууларга, тополоңдорго катышпашыбыз керек, үйдө отуралы. Биздин кылган салымыбыз ошо болсун, тынч, өзүнөн өзү чечилет. Президенттин айланасында да жакшы советниктер бар, жакшы өз ишин билген адамдар бар, жок эмес. Ошон үчүн Кыргызстаныбыз өнүгүп, жакшы өнүгүш жолуна түшкөн. Туурабы? Камчыбек Ташиевич жакшы болуп кетсин, эң негизги биринчи жакшы болуп кетсинчи. Ал кишинин өмүрүн тилейли, ден соолук болсун. Жүрөгүндө 2 стенд бар дейт. Элестеткилечи, стенд эмес, жөн жүрөгүбүз эч кандай стенди жок, жөнөкөй эле жүрөктөрүбүз ооруп жүрөт го, кыйналып. Ал 2 стенд менен ошончо иш алып барды. Баары жакшы болот. Мына көп ызычуу сала бербейле, өзгөчө мурики блогерлерге кайрат элем да, эптеп просмотр алыш үчүн ар кандай жаман-жуман жанагы темаларды, заголовкаларды коюп, элди дүрбөтпөгүлө. Кудайдан корккула. Баары жакшы болот. Камчыбек Ташиев жашынакай келет.
эки достун ынтымагын силер билбейсиңер. Бул бекер адамдар эмес, бул көп нерседен өткөн булар. Орустар айткан, они Крым и Рим прошли. Баары жакта бул тактика такая. Бул мамлекетти башкаруу бул өтө кыйын процесс. 7 миллион адамды башкаруу. Биз үйдөгү тигил бир аял анан тиги 6 баланы 7 адамды башкара албай отурабыз, туурабы? Анан 7 миллион адамды башкарыш эмне деген политикалык кландар бар, эмне деген улуттар бар, эмне деген ар кандай көз караштары, ар кандай адамдар барбыз. Ошонун баарын бир алып келип бир топ мамлекеттүүлүгүбүздү өркүндөтүп, элге таанылтып, алдыга карай сүйрөп аткан президентибизди азыр биз колдобосок болбойт. Камчыбек Ташиевке дагы мындай эметпегиле, ага да жаман сөз жазбай, ар кандай бирдемелерди жаза бербей, колдойлу, ден соолугу болуп кетсин эң негизгиси. Ден соолугу жакшы болсо, анан келип жакшынакай чечишет, эле баары жакшы болот. Ушул ызы-чуу салганыңарды токтоткула. Болбойт. Андан көрөк дуа кылалы, эле Кыргызстаныбыз тынч, Кыргызстанда тынччылык болсун. Эки достун ынтымагы ыдырабасын, баары жакшы болуп кетсин, Камчыбек Ташиевдин ден соолугу чыңалып кетсин деп экиге бөлүнбөйлү туугандар, экиге бөлүнбөйлү. Ушундай бөлүнбөгөнгө чакырам, бөлүнбөгүлө. Бөлүнгөндү бөөрү жейт дейт. Ушу бөөрү жөп кетпесин бизди. Жакшы тургула.